Ал эми 16 номердеги Калназар Максатбеков ал айып аянттын ичине кирди. Алыскы бурушка топ келатат, баш менен сокку, жана азыр топту сууруп чыгып кетти. Эмне үчүн ал сокку заткан жок? Өнөктөшүнө калтырды окшойт. Мына эми топ тебилди. Жана тирөөчкө тийип кайтты. Гол, бирок офсайд го дейм. Менин оюмча офсайд болуш керек. Жандай өтө опурталдуу болуп чыкты. Бирок алардын бактысына албетте гол жаралган жок. Азыр сокку, жана идеалдуу сейф. Бул жер Умар Сагынбеков түз сокку затат. Дарбазаны көздөй, гол! Мына ошентип бул беттеште эсеп саны ачылды. Умар Сагынбеков дээрлик дарбазачы чыгара албай турган топту ош топ менен Тулант эле абада күрөш тоо үчүн жана сонун сокку ушул жерде орун алды. Мүмкүн кийинки жарым финалдык баскычтарда кимиси жеңет деген сурам жолунду дагы. Ой, азыр сонун гол жаралды. Дарбазачы канчалык бийик секирбесин бул топту кайтарып кете алган жок. Жана бул голдун автору ошондо Абдулазиз Сыд. Ышкырык жаңырды. Азырынча мына өстүрмө топтун ичинде жүрөт, оң канатка чыгарып койбойбу. Жок, өзү кирип бара жатат. Сокку. Жана дагы сокку. Азыр Ош чабуулга чыгып келе жатат. Гол! Чуркап келе жатып эле топту тээп кетти. Ошентип 3-чү голду дагы жаратып кетти. Бул жерде дагы бир кооз голдордун бири. Оштун кезектеги чабуулу 4 оюнчу демек бул жерде бар. Айпай, ой, кандай сонун токтотду эле сокку жакынкы буручка жана сейф. Ошон менен биз Ош командасын жеңиш